Биринчиден баланын жашын байкашташ керек. Задержка речевого развития дейт. Ал жана акылы ордунда туруп анан кечиккен балдар. Бирок көпчүлүк убактарда бул доктурлар өздөрү дагы ката кетирет. Себеби төрткө чыгып бала ЗР боло албайт. Төрткө чыккан бала бул уже ЗПР болот, задержка психомоторный развитие дейт да. Эгерде бул жана айтып атпаймынбы, бала азыраак кыйналып калса, нейрондор азыраак кетсе, 2 жолу лечение алып туруп, жакшы дарыланып, ошо невропатологдончу, анан кийин ой барсак 2-3 айдын ичинде сайрап сүйлөп кетти деген балдар бул, мисалы бизге келген ал чымчык кайда отурат, кандай түстө, алар түшүнүп билип калган балдар. Ошолор акылы жетип. Анан аларды болсо жакшылап иш алып барса, бул балдар бат эле кете турган балдар болот да. Эмесе жана ЗПР деген болсо, ЗПР задержка психомоторный развитие, алардын акылы кем балдар, урунуп согунган балдар да. Өтө тентек шок балдар болот, көп нерсени түшүнбөйт. Анан андай балдарды берки балдардын акылына жеткириш биринчи түшүндүрүп туруп анан сүйлөтүш керек да. Анан 4 жашка чейин бул балдарды болсо невропатолог карайт. Эгерде динамикасы жакшы болсо, ошол невропатолог ишин алып барып, кийинки назначенияларын берип, ушундук баланы дефектолог логопед менен иштей беришет. Анан жок, бала андай деңгээлде өспөсө, 4 жаштан кийин буларды психиатрга өткөрүп берет. Анан психиатрлар байкап көрүп туруп, ошол диагнозунан өспөсө, анда биринчи отставаниясын коет, анан вторичный отставаниясын коюп, булар атайын садикке, атайын мектепке барып окушат. Ошон үчүн ошол убакытты өткөрбөш керек. 8-9га чейин биздики сонун деди деп туруп, анан кийин атын айтпай 2-3 класс бүтүп келген балдар болот. Ошону кечикпеш керек балдар.